Бүгүн сага бүркүттөр тууралуу бир окуя айтып бермекчимин. Ошондой эле чыныгы бир окуя. Эми бул бүркүт да кайдан чыкты дебе. Анткени анын сага көп тиешеси бар. 5 мүнөт бөл жана ук. Бүркүттөр эң узак жашаган канаттуулардын катарына кирет. 70 жашка чейин жашаган бүркүттөр бар. Бирок ушул жашка чейин жашагысы келген бүркүт 40 жашында абдан олуттуу жана оор чечим кабыл алышы керек. Себеби бул куракта бүркүттүн тумшугу узарып, көкүрөгүн карай ийилет. Тырмактары катуулайт, канаттары оорлошуп, түктөрү жармашып, картка айланат. Аңчылык кылуу, учуу көйгөй болуп баштайт. Анткени ал эми алсыз болуп калган. Бул анын өмүрүнө коркунуч келтирет. Демек бүркүт же өлүмдү тандайт, же кайрадан төрөлүүнүн азаптуу жана оор процессине туш болуу керек. Өзгөрүп, жаңыдан төрөлүүнү тандаган бүркүт тоонун башындагы аскадагы бир уяга чегинет, жалгыз өзү. Тумшугуну катуу таштарга уруп чыгарып салат. Да узун убакыт жаңы тумшугунун чыгуусуну сабыр менен күтөт. Жаңы тумшугу чыккандан соң тумшугу менен тырмагын айырып баштайт. Анан тырмактардын да чыгышын чыдамдуулук менен күтөт. Жаңы тырмактары чыккандан соң да алар менен картка айланган, ишке жарабаган түктөрүн жулат. Бул өзгөрүү процесси болжол менен 5 айга созулат. Бирок бүркүт акырында өзүнө жок дегенде 20 жыл, балким андан да көп жаңы жашоо тартуулаган болот. Жаңыдан төрөлүүсүн ишке ашырып, жеңиштүү учууга даярданат. Бүркүттөрдүн жаңыдан тирилүүгө болгон бул аракети жана сабырдуулугу канчалык гана биз инсандардыкына окшош эмеспи? Биз да жаңы бир жашоого канаттарыбызды ачкыбыз келгенде, бүркүттөр баштан өткөргөндөй бир аз оор жана мээнет кылып туруктуулук менен күрөшүп жаткан процессте табабыз өзүбүздү. Айрымдарыбыз жолдун башында эле чыдамкайлыкты жана кайраттуулук, эр жүрөктүүлүктү таба албагандыктан кайра артка кайтат. Жолго ошол эле мурдакы эски куралдар менен улантууну чечет. Ал кайгы капалардан, пайдасыз ишенимдеринен, жаман адаттарынан баш тарта албайт. Ал тагдырым ушул экен да деп башына келчүлөрдү күтөт. Колундагы күчтүн, ичиндеги күчтүн барлыгынан кабары жок. Ошондуктан бул жолдо сабыр, мээнет кыла алуусуна көзү жетпейт, өзүнө ишенбейт. Жана бир күнү айласыз, өзүнүн акыркы күрөштөрү менен бактысыз жана кыялдарын орундатпаган бойдон нааразычылык менен бул дүйнөдөн кетет.
бирок кайраттуулукту жүрөктөрүнө чогултуп, канаттарын бийиктикке, жаңы жашоого канат ачкысы келгендер кыйын да болсо да өзгөрүү үчүн бүркүттөй чечкендүүлүк менен ички дүйнөсүнө чегинишет, жалгыз өзү гана. Бүркүттүн ишке жарабаган, пайдасыз тумшугун, тырмактарын жана канат түктөрүн алып салгандай эле сабырдуулук менен бардык эски ишенимдерин, эски жаман адаттарын, эски жаман окуя эстөөлөрүн жана кайгыларын баарыны бир коюп жиберет. Жаңыларына орун берет. Болушу керек болгондой болот. Өзүнү керектүү түрдө жабдыйт. Азаптуу жана узак болсо да буга чыдайт. Себеби бул өзгөрүү процесстеринин ага алып келчүлөрүнө ишенет. Ал билет, анткени жеңиш абдан жакында келет. Кайра жаралуу башталат. Жана бир күнү күтүлгөн учур келип, өзгөрүү болот. Ал эми жеңиш учуусуна даяр. Жаңыланган бир абалда дагы да күчтүү, дагы да жагымдуу канат ачат жашоого ал инсан. Өзгөрүү баарыбыз үчүн сөзсүз болот. Жакшыбы, жаманбы, каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир биз кандайдыр бир жол менен өзгөрүп жатабыз. Заман, окуялар, адамдар биз байкабасак дагы бизди баары бир кандайдыр бир жол менен өзгөрүүгө түртүп жатат. Эгерде биз өзгөрө алсак, анда эмне үчүн өзүбүздүн чечимибиз менен эле каалаганыбыздай жашообузду дагы да көрктөндүрүүчү абалда өзгөрүүнү жасабайлы? Эмнеге түшүнсөк да куралдар кутубуздан жараксыздарын чыгарып, жаңысына алмаштырып койбообуз керек? Биз болгону бүркүттөй кайраттуу эр жүрөк болушубуз керек. Талыкпай иштөө, сабырдуу болуу, жаңы бир жашоону өлбөй туруп каалоо, сабырдуу болуп, мээнет кылуу. Мындан 1400 жыл мурун пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кимдин 2 күнү тең окшош өтүп жатса, ал зыянга учурайт деген хадисинин да өзгөрүү, өсүү күн сайын шарт экенинен кабар бергендей эмеспи? Жаңы жашоого өтүү үчүн өлбөй туруп өлүү керек. Оба, сага бир тиешеси барбы бул бүркүттүн? Сүйүү менен кал. Мен жашоо көчү Гули Зарыпова. Жаңы бир жашоону тандоого ниетиң бардыр деп үмүттөнөм.